Наргиза Назаралиева Көкжаңгак шаарынын тургуну. Ал өткөн жылдан баштап зымдан сетка токуучу Чахан цехин ишке киргизген. Мындай ишинин ийгиликтүү болушуна социалдык контракттын негизинде мамлекет тараптан берилген кайтарымсыз 100 000 сом себепкер болгон. Ушу 100 000 сом бөлүнүп атат дегенден уккан планыма, бизнес планымды жазып алып, анан ушу жергиликтүү соцпомощка бардым. Барсам менин ишим макул келди аларгачы. Аларга макул келип, сен ушуну кыла аласың, колуңан келет деген нерселерди айтып, мага жөлөк болушту да. Анан эле ушу 100 000 сомду алдым, алып, ушу станокторду алып, зымдарды алып, анан ишим баштадым. Турмуш тиричиликте керектелүүчү сеткаларды чыгарууда башында бир топ кыйынчылыктарды көргөн. Учурда ал түйшүктөр артта калып иши жанданган. Назира айым 2 баланын энеси, балдарына айына мамлекеттен 2400 сом жөлөк пул алчу. Алдагы айдан айга жетчү эмес. Эми болсо бул ишкерликтин арты менен айына 20 000 сомго чейин киреше табууда. Кыйынчылык болуп, брактарды чыгарып, өзүм дагы жок кылам мен ушул ишти деп өзүм неме кылып алдыга жүргүзгүм келди да, ушул ишти баштагым келип, анан баштап кеттим. Кудайга шүгүр, азыр ишим былтыркыдан караганда дагы жакшы, андан да жакшы. Алган каражатты максаттуу пайдаланууну көздөгөн ишкер бир күндө 40 метрге чейин сетка чыгарат. Ал эми 1 килограммы 115 сомдон. Келечекте бул жайды мындан да кеңейтип, иш орундарын түзсөм дейт каарман. Да Кудай кааласа ушу муну бул станоктон да көбүрөөк чыгарып туруп койсом деген да үмүттөрүм бар да. Бир станок менен көп немелер, кардарлар көп болуп кетип атат. Бир кардар мисалы үчүн 200 немеге кыла турган болсо, 1-2 күндө эле токуп бер деп калат экен. Ошого дагы бир станок жетишпей калат экен да. Ошон үчүн станокторумду көбөйтүп, месталарды чоңойтуп кылам деген оюм бар да. Иштин бая уяты, бая мен мындай кылып атам деп уялбайм. Мен сыймыктанам да кайра бул иш үчүнчү. Элге кызмат көрсөтүп жаткан ишкердин жумушун шаар тургундары да кубаттайт. Анткени акча каражатын кетирип, базарга түшпөстөн ушул Чахан цехке буйрутмаларын беришет. Биз бул Наргиза бул ишти баштагандан бери коңшу колоң дебей, айыл апа дебей баардыгыбыз ушу Наргиза менен сыймыктанып атабыз. Баардыгыбыз ушу жерден сатып алып сымдарын, туган уруктарга, ака ука, эже сиңди дегендерге тайындап алып атабыз. Анын үстүнө бундан иш аябай жакшы жүрүшүп атат. Менеткеч, тынбай качан келсек, баспайсыңбы десе, жок. Мен ушу зымымды токуп алайын, мен ушу эмгектенип атам, иштеп атам деп дайыма зымым менен алек болот. Социалдык контракттын алкагында өз ишин жандантып, алдыга карай өнүгүп жаткан ишкерлер менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкекте жолугушуу өткөрөт. Алардын катарында Наргиза Назаралиева да бар. Ал бул жолугушууга шашып жаткан учуру. Белгилей кетсек, Көкжаңгак шаары боюнча 16 асканысы болгон үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдон берилген. Алардын бардыгы ишкерлигин улантууда. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Көкжаңгак шаары.